Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. 8 декабрда Кыргызстанда түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы өтөт. Бул уюмдун Кыргызстанга кандай пайдасы бар? Студиябыздын коноктору Сүйүнбек Касманбетов, Тажимамат Шабулотов жана Бакыт Асангул кош келдиңиздер. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы качан жана эмне максатта түзүлгөн эле? 2008 жылы 21 ноябрда Түркиянын Стамбул шаарында түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттеринин жетекчилеринин жолугушуусу болду. Бул аябай тарыхый окуя болгон. Себеп дегенде дүйнөлүк парламенттик практикада, эл аралык парламенттик практикада бир тилдүү, маданияты, адаты бир өлкөлөрдүн өз ара кызматташуусундагы башка өлкөлөр менен салыштырганда өтө ыкчам жана жакшы деңгээлде өнүгөт экен. Мына ошол Түрктөгү Стамбулдук келишимде түрк тилдүү парламент аралык ушул соглашенияга, келишимге кол коюлуп, ушул уюм пайда болгон. Уюмдун максаттары, тилеги, ниети эң жакшынакай. Ушул күнгө чейин жакшы тартипте өнүгүп келе жатышат. Эң эле биринчи максат өз ара мыйзамдарыбызды шайкеш келтирүү. Кайсы мыйзамдар? Биздин тилибиз, дилибиз, маданиятыбыз, деги эле улуттук өнүгүү концепциябыз дал келиште турган, ошол учурдагы эл аралык келишимди жаңы деңгээлге көтөрө турган мыйзамдарды шайкеш келтирүү болгон. Эми булардын баардыгы ошол максаты болчу да. Мына келерки жылы 10 жыл болот экен. Ушул өлкөлөр баягы жөн эле бир жыйналып, ошол баягы декларативдүү бир максаттарды коюп, ишке ашпай эле келген бир бюрократиялык кагаз, келишимдер, макулдашуулар менен келе атабы бул уюм же кандайдыр ушул өлкөгө, ушул уюмга кирген мүчө өлкөлөргө кандайдыр бир анын ичинде Кыргызстанга пайдасын тийгизген жактары да болдубу? Сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн 20дан ашуун биз ушул парламент аралык келишим негизинде түзүлгөн катчылыгыбыз бар. Ошол катчылык аркылуу 20дан ашуун моделдик мыйзамдарды кабыл алдык. 4 өлкөдө тең. Ал моделдик мыйзамдардын негизги багыттары мындан ары дагы туристтик карым-катнаштарды кандай деңгээлде кантип өткөрө алабыз. Анан эң кызыктуу жери ошол биринчи жолку келишүүдө эсибизде калган окуя 4 төрага тең өз тилинде сүйлөшкөн. Протоколдук жолугушуулардагы, өз ара пикир алмашуулардагы, экиден жолугушуулардагы өз тилинде сүйлөшө башташкан. Котормочу аз өтө кыска мезгилде гана талап кылынды да, койгон максаттар боюнча Түркиянын бизде өткөргөн мыйзам чыгаруу боюнча өз ара делегациялык курамдар менен алмашып иш кылды. Казактардар менен парламент менен өз ара жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Такай биргелешип иштешип турабыз. Азербайжан өлкөсү менен такай иштешип турабыз. Ошол учурда элчиликтерди тез ачылышып, өз ара карым-катнаш, визалык колдоолордун баары тең жаңы деңгээлге көтөрүлгөн. Башка өлкөлөр менен салыштырмалуу түрк тилдүү парламенттердин кызматташуусунда, катышуусунда жаңы секирик пайда болдук десек болот. Ушул күнгө чейин өзүнүн актуалдыгын жоготпой келе жатат. Эл аралык парламенттик уюмдар ушул түрк тилдүү парламенттин иштегенине абдан жакшы өздөрүнүн бийик бааларын беришкен. Ал эми бүгүн болсо ушул алгачкы коноктор келе баштады, сиздер тосо баштадыңыздар. Эртең расмий бөлүгү болот, жыйын өзү өтөт 8 декабрда. Даярдык кандай болду? Мына сиз даярдык жагын жетектедиңиз. Ушул жагында айта кетсеңиз. Мен азыркы ошо сиздин сурооңузга жооп берердин астында азыркы айтылып өткөн мурдунан мурунку сурооңузга бир кичине кошумча жооп берип коеюн дедим эле. Азыркы айтылганын баарына кошумча, эгерде ошол түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясы да бол, ошолор кайсы бир ошо мүчөсүнүн өзүндө бир чоңураак бир иш-чара өтө турган болсо, дүйнө жүзүнүн деңгээлинде, мисалы үчүн. Мына ошону дагы ушул площадкада сүйлөшүп, ушул түрк ПАдан ичинде, түрк парламенттик ассамблеянын ичиндеги мамлекеттердин ушу парламенттин колдоосундагы ээ болуп, ошол жерден карап, ээ болсо, ошонун деңгээлинде жогору чыгарганы түзүп берет да бердечи. Ал эми бүгүнкү күндө Кудайым буйрса 7-8 декабрда ушул күндөрү быйылкы жылы Кыргызстанда Бишкекте өтүп атат. Бул түрк тилдүү парламенттик ассамблеянын 7-чи отуруму. Ал бизге конок болуп келип аткандардан алфавит түрүндө айтып кетсем, биринчи мүчөлөрү бул Азербайжан парламентинен келип атат. Төрагасы баш болуп делегациясы, андан сырткары кийинкиси бул Казакстандан келет.
Қазақстандан төраганын орун басары баш болуп келишет. Андан кийинкиси Кыргызстандан биздин төрагабыз баш болуп болот. Анан Турциянын өзүнүн парламентинин жетекчиси баш болуп делегациялар келет. Андан сырткары биз эми байкоочу катары Венгриядан дагы ушу Венгрия парламенттен депутаттар келип атат. Төрагасынын орун басарынын жетекчиси менен. Ошону менен бирге мен ойлойм бул тарыхта биринчи жолу биздин шериктеш мамлекеттерибиздин бири бул Өзбекстан. Өзбекстандан дагы биз эми баягы берги конок катары, ардактуу конок катары Өзбекстандын делегациясы, депутаттары ошол парламенттин жетекчисинин орун басары башында болуп аларда келе жатат. Мына ошо 6 өлкөнүн жогорку өкүлдөрүн, депутаттарды, төрагаларды тосуп алат экенсиздер. Даярдык кандай деңгээлде болду? Ошо Бишкек толук аларды жогорку деңгээлде тосуп алабыз деп ишенип турасыздарбы? Эми биз ишенбек турсун, Кудайым буйрса биз ошол деңгээлге жетебиз деп айтып атабыз. Себеби даярдыктар бизде, мен ойлойм, бийик жогорку деңгээлде даярдыгыбыз бар. Биринчиден бул ошол биздин Кыргызстандын дарбазасы болгон аэропорт Манасыбыздан баштап, анан бүгүнкү күндө өтө турган жери бул резиденцияда өтөт. Бүткүл келген делегацияларды тосуп алганда ошолго ылайыкташтырып биздин төраганын орун басарлары ошол эле ар бир мамлекеттердин парламенттеринин ортосундагы достук топтору бар. Ошол достук топторунун жетекчилери баш болуп, барып тосуп алып, бул аларды алып келип жайгаштырып, бүгүнкү күндө даярдыктарды биз жатаканасынан баштап өтө турган жерлерине чейин, андан сырткары ошол эки тараптуу встречалар болот, эки тараптуу. Ошого дагы даярдыктардын баарын көрдүк бүгүнкү күндө. Андан сырткары биз дагы ошону менен бирге эске жок өзүбүздүн дагы бир мындай культурный жакшынакай программаларыбызды беребиз. Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү маданиятын, Кыргызстандын жетишкендиктерин ошол жерден көрсөтөбүз деген ойду айткым келип жатат. Бул жыйындын, азыркы уюмдун ошол программасына эмнелер сүйлөшөт, ошол мазмунуна кайрылаардан мурда дагы бир суроо туулуп атат да. Бул уюм өзү түркпа, ошол жөн гана баягы түрк тилдүү өлкөлөрдүн, тектүү өлкөлөрдүн бир маданий жолугушуусу же болбосо экономикалык жактан дагы бул соода сатык жагынан дагы байланыш боло турган бир уюмбу? Эң туура суроо. Биринчи эле Стамбулдук келишимде эл аралык парламенттик жолугушууда 4 багытты протоколго киргизип, ошол багытта иш алып барылып атат. Биринчи багыты тил жана маданият. Экинчи багыты тарыхый эстеликтерди, тарыхый биздин мурдагы маданиятыбызды калыптандыруудагы музейлер, китепканалар, кино даректери, кино маданиятына байланышкан өз ара пикир алмашуу, архивдик өз ара алмашуу жана илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү. 4-үнчү багыты экономикалык соода сатык, өзгөчө өлкөлөрүбүздүн тереңинде жайгашкан этникалык маданиятты чагылдыра турган ошолорду өз ара тааныштыруу максатында жаңы долбоор кабыл алынганда, ушул күнгө чейин 4 багытта иштеп келе жатабыз. Эмне иштер болду деген суроого, мисалы үчүн Түркиянын, Казакстандын, Азербайжандын китепканаларында биздин көптөгөн акын жазуучуларыбыздын классикалык чыгармалары жайгаштырылган. Жеке эле китеп түрүндө эмес, алардын электрондук версиялары жайгаштырылган. Алардын чыгармаларынын выставкалары уюштурулуп атат. Жыл сайын бир да жолу үзгүлтүккө учураган жок. Бирок эми бул уюм мисалы ошол маданий байланыштардан сырткары дагы жанагындай бир өлкөлөрдүн ортосундагы соода сатыкты, кадимкидей экономикалык байланыштарды күчтөндүрүш керек деген бир максаты барбы? Ошол боюнча да бир иш аракеттер барбы? Маселеге бир сиз берген суроого бир кошумча жооп берип коеюн деп атам да. Бул биринчиден кайсы өлкөдө өтпөсүн, ар бир өлкөдө очередь боюнча баягы алфавит түрүндө өтүп турат да. Мисалы үчүн ошол боло турган болочок мамлекетте болордо күн тартиби түзүлөт. Ошол күн тартибинин маселелерин ар бир мүчө болгон түрк тилдүү мамлекеттер мына парламент ассамблеясынын мүчөлөрү өздөрүнүн көз карашын, өздөрүнүн ошол заседанияда кандай маселелерди, орчундуу маселелерди карашыбыз керек деп алдын ала күн тартибинин суроолорун жөнөтөт да. Мына ошол суроолордун баарын иреттеп туруп, күн тартибин түзгөндөн кийин анан жыйын өтүп аткан учурда ошонун баары каралат. Мен муну менен эмнени айткым келип атат? Талкууланат. Мен муну менен эмнени айткым келип атат?
сиз айтып аткан ар бир орчундуу маселе экономика болобу, бул же болбосо маданият жагы болобу, же туризм жагы болобу, же андан өтүп туруп, значит, эл аралык эки мамлекет же көп мамлекеттин ортосунда мамилелер болобу, кайсы маселелерди карай турган орчундуу маселе болсо, алдын ала ушу күн тартибин салып, ошол жерден келип туруп карап, ошонун негизинен кийин чечим кабыл алынат да. Мына мисалы үчүн бүгүнкү күнгө чейин бул Түркпанын түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын төрагалык кылышы Казакстанда болчу да, Казакстандын мажлисинин төрагасында. Эми келгенден кийин ал кишилер кийинки кезек менен бизге Кыргызстанга өтүп берет. То есть төрагалык Түркпаны биздин Кыргызстанга өтүп, Кыргызстандын биздин парламенттин же жогорку кеңештин төрагалык кылат. Ошону менен бирге ал жерде генералдык секретары бар да. Ошол да кызмат быйыл баштап, мына быйыл келгенден кийин Кыргызстанга берилет, Кыргызстандын шайланат да. Ушинтип бир жылдан жылып турат да. Түркпаны жетектөө, аны уюштуруу иштеринен сырткары, ошол жетекчиликтин бир өлкөдөн экинчи өлкөгө өтүүдөн сырткары азыркы мына Бишкекте өтө турган 8 декабрдагы жыйынындагы күн тартиби кандай? Ал жерге эмне эле кандай бир өзгөчө сунуштар киргизилди, Бакыт мырза? Биринчиден эки жыйын болот. Биринчи ассамблея кеңешинин жыйыны, экинчи 7 пленардык отуруму. Күн тартиби бул алдын ала макулдашат тараптар менен, салтка айланган бир стандартный бир күн тартиби бар. Быйыл жаңы башкы катчы шайланат. Ошого байланыштуу анын шайлоо маселеси күн тартибинде бар. Эски башкы катчынын отчету, анын ишмердүүлүгү жана Казакстан тарабынын мөөнөттөгү жасаган иштеринин байланыштуу отчету каралат, кабыл алынат. Түркманын бюджети бар, анын кандай аткарылды 2016-2017 мөөнөттө, ошондой эле алгач 2018ге карата бюджет да бекитилет. Андан тышкары ассамблеянын 4 комиссиясы бар. Экономика боюнча, коллегабыз айтып кеткендей, эл аралык байланыштар укук комиссиясы, экология боюнча жана маданият боюнча комиссия. Ошолордун төрагаларынын отчеттору. Алар да жыл ичинде өз жыйындарын өткөрөт, баяндамалар кылат, бир рекомендациялар берилет. Эми бул бардык эле ошол түрк парламенттер ассамблеясынын жыйындарында ушул эле маселелер мындан мурда да каралган да. Ал эми Бишкекте бир өзгөчө бир күн тартибине кирген маселе барбы, суроолор? Албетте, быйылкы жылы ассамблеянын пленардык жыйыны парламенттеги транспаrenттүүлүк, чечим кабыл алуу жана технологиялар аттуу темада өтөт. Биз Кыргыз тарабы быйыл ушуну жарыя кылганбыз. Биз конкреттүү бир сунуш киргизгенбиз тараптарга. Мындан кийин пленардык жыйындар конкреттүү бир темада өтүшүн сураганбыз. Ассамблея мүчөлөрү муну колдоп берди. Демек, мындан кийинки пленардык жыйындар ар кандай тематикага арналат. Ошондуктан 4 комиссия ошол багытта иштеп конкреттүү бир жыйынтыктар менен келет да, сунуштар. Жаңылыктар эми быйыл буюрса Кыргызстандан башталат да. Быйылкы башталыш биринчи болуп баштап беребиз. Ассамблеянын алкагында парламенттик алаканы күчөтүш үчүн, сапаттык деңгээлге жетиш үчүн, өзгөчө Түркпанын катчылыгынын, Түркпанын ишмердүүлүгүн жогорку сапатка көтөрүш үчүн ушул Кыргыз тарабы учурдагы мөөнөттөгү ушундай иш аракеттерди апарат. Мына андан сырткары бул коңшу Өзбекстан биринчи жолу конок катары чакырылыптыр. Байкоочу өлкө болсо Венгрия экен. Анан айрым менин кесиптештерим, журналисттер суроо берип атат да, ушул түрк тилдүү өлкөлөр экен, Венгрия кандайча бул жакка кошулуп калды деп, байкоочу катары кошулуп калды деп суроолор берилип атат да. Ушул тууралуу сиз айтсаңыз, кандайча кошулуп калды? Кызык суроо экен. 4 өлкөнүн парламенттери кезигишкенде ошонун протоколдун 6 жана 7 пунктта бул түрк парламенти башка дагы кабылоочуларга эшиги ачык деп жарыя кылганбыз. Башкача айтканда, Өзбекстан дагы, Түркменистан дагы, каалаган өлкөлөр дагы буга катыша алат деген мүмкүнчүлүктү калтырганбыз. Ошол эле мезгилде Түркмен парламентинен дагы
Өзбекстан парламентиндагы байкоочулар катышкан жана абдан өздөрүнүн кызыктуулугун билдиришкен. Жакынкы маалыматтарга караганда коңшу өлкөбүз Өзбекстан парламенти дагы бул уюмга кирүү ниеттерин билдирип жатышат. Бул жөнүндө талкууда ачык болушу мүмкүн. Бирок албетте Өзбекстан парламенти өзүнүн милдети. Ал эми венгер туугандарыбыз кандайча катышып атат? Бул эки жагдай бар. Биринчиден тарыхый жагдайыбыз. Венгрияда көптөгөн өлкөлөрдө дээрлик өлкөнүн 30-га жакын процентинде тилибиз тектеш. Кээ бир адаттарыбыз, үрп адаттарыбыз окшош. Анан Улуу Жибек жолундагы Улуу Жибек жолу бул дүйнө тарыхында өтө чоң ролду ойногон. Көптөгөн өлкөлөр мындай бир орток тилге жакындаша башташкан. Ошол айрым учурда ушул Улуу Жибек жолу түрк өлкөлөрүнүн чек арасы менен алардын жери менен басып өткөндө ошол тилдин ортоктошу күчөй баштаган. Ар бир өлкөгө түшүнүктүү болгон тилдер пайда боло баштаган. Мисалы үчүн сатам, алам, өткөрөм, жиберем деген сөз, этиш сөздөр венгер өлкөлөрүндө өтө көп кездешет. Тилибиз тектеш болуп атат, айрым салттарыбыз окшош болуп атат. Соода жүргүзүү маданияты, сүйлөшүү маданияты жана тарыхты эскерүү, тарыхты жазуу маданияттарыбыз окшош. Бирок мына түрк тилдүү өлкөлөр дейбиз, бирок баары бир деле ушул сыяктуу баягы жыйындарда негизги дүйнөлүк тилдер көбүрөөк колдонулат да, ошол эле англис тили, орус тили колдонулат да. Анан мына уюштуруу жагында ушул маселени кандай кылып чечтиңиздер? Мисалы, түрк тилдүү өлкөлөр бирок баардык эле кыргызчаны, баардык эле түркчөнү бири-бирин түшүнө беришпейт да. Казак менен кыргыз мейли түшүнөт. Мен ойлойм, орчундуу маселени көтөрдүңүз. Бирок бул жагын дагы биз иштеп, уюштуруу жагын дагы даярдап койдук бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө бизде бул бир эле тилде болбойт. Бул кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы, азербайжан тилинде, түрк тилинде, венгрлер келсе венгр тилинде да сүйлөшсө болот. Ошонун баары синхронный которуу менен биз аны жеткирип турабыз. Дагы кошумчалап кетчү нерсе, Тажбай Тагырыч белгилеп кетти го, бардык тилмештерди биз даярдап коебуз, бардык тилде өтөт деп. Адеп эле чогулганда 2008-жылы 21-ноябрда Казак парламентинин төрагасы айтып калды. Жалпы бир тил керекпи бизге, же бир кайсы котормо менен иштейбиз деп жылмая күлүп Паркш капарынын төралыгына кайрылганда, төртөөбүз төрт тилде сүйлөй беребиз, себеби биз түрк тилдүү парламенттин өкүлдөрүбүз деп. Анан ошол Стамбулдук келишим, Стамбулдагы биринчи жолугуш жалаң түрк тилинде өттү. Тилмечке айрым гана адамдар муктаж болду. 2-3 күндөн кийин бири-бирин атынакай түшүнө башташты. Анан ошондой эле жыйын Азербайжанда болду. Ал жерде дагы жалаң азербайжан тилинде өттү. Түрк тили менен азербайжан тилинин айырмасы казак менен кыргыз тилинин эле айырмасындай. Экөө тең эле бир тилде сүйлөшөт да. Биздикинде эле жана каткалан, жумшак үнсүздөрдүн айрым пайдаланышы болбосо оп-окшош тилдер. Казак өлкөсүндө дагы ушу парламенттер жолугушунда казак тилинде өттү. Бул атайын бир маселе болуп же талкууга айланган жок да. Эмнегедир ошол жылмаюу менен эле аяктады дагы. Түрк тилдүү парламенттин жетекчилери жолугушуп аткандан кийин биз ушу бир эле тилде, өз тилинде сүйлөп киришти. Бири да бул казак тили, бул кыргыз тили, азербайжан же түрк тили деп бир дагы сөз көтөрүлгөн жок да. Баары жылмайып күрүшүп эле өз тилинде сүйлөгөндө баарын түшүнүктүү. Бакыт мырза, бул эми расмий бөлүмдө ошондой болот. Бирок жанагы бейрасмий да маданий бөлүмдөр болот да. Мисалы алар ошол түрк тилдүү өлкөлөрдүн лидерлери, депутаттары келип алып сый тамак ичет, же болбосо бир музейге чогуу барат, же болбосо ата бейитке чогуу барат. Ошондой учурларда мисалы башка өлкөлөрдө дагы ошондой программаларда бул түрк тилдүү өлкөлөрдүн өкүлдөрү, депутаттары кайсы тилде сүйлөшөт бири-бири менен? Негизи өз тилинде сүйлөшөт, түшүнөт. Бирок жанакы расмий жагынан катчылыкта жанакы жазуучулар англис тилинде. Бул эми эл аралык парламенттик бир уюм болгону жарашуу, эл аралык практикада англис тили жазуучуларда. Бирок жанакы бейрасмий жагында өз тилинде эле сүйлөшө берет. Мындай мен өзүм көрүп жүрдүм, мындай көп деле тоскоол болбой эле түшүнүп атат бири-бирине. Түркпанын жыйыны Бишкекте өтүп атканы Кыргызстандын элине, келечегине кандай таасир этиши ыктымал? Кандай Кыргызстандын кызыкчылыгы бул жерде эмне болот? Кыскача ошо баардыгыңыздар пикириңиздерди айтып кетсеңиздер. Биринчиден жана белгилеп кетпедикпи, ошол 2008 жылдан бери өз ара
илимий, тарыхый, маданий жана тил багытында, мыйзам чыгаруу багытындагы жолугушуулар 2-3 эсеге көбөйдү. Бул бир жагы. Бул дагы элибиз үчүн жакшы ийгилик. Экинчи жагы, биз мыйзамдарыбыздын көбүн шайкеш келтирип алдык. Бул биздин элибиз үчүн дагы, ошо түрк тилдүү өлкөлөрдүн өз ара карым-катнышы үчүн дагы өтө чоң расмий жакта, укуктук жактагы жетишкендик деп бекем эсептей алам. Үчүнчү жагында, мисалы үчүн Кыргызстанда өткөн көчмөндөр оюну. Адагы өтө бийик деңгээлде өтүп жатат. Себеп дегенде көбүнчө түрк тилдүү өлкөлөр, түрк тилде сүйлөгөн көчмөн маданиятта өтө жакын эл болот. Бу да ошондо дагы эң биринчи кезекте ушу түрк баанын парламент өкүлдөрүнүн келип катышышы, кызыкканды куттуктоо каттары, тилектери бизди аябай кубандырды да. Мунун келечеги аябай зор. Мен жана белгилеп кеткендей, мыйзамдарыбызды шайкеш келтирип алдык. Соода саттык маселелери боюнча, экономикалык катнашуу маселелери боюнча өкмөт аралык 40ка жакын ратификацияларды өткөрдүк. Анан кийин өтө чукул арада, тез арада Казакстан, Азербайжан, Түркия жана биздин ишкерлерибиздин визалык бири-бирине колдоосу өтө ыкчам убакытта бүткөрүлүп жаткандыгы дагы бизди кубандырат. Үчүнчүдөн такай карым-катнаш. Мына мисалы үчүн мен өзүмдүн ушул парламент өлкөлөрүндөгү аппарат жетекчилеринин коллегалары менен такай байланышта болуп турам. Мыйзамдар менен, факс менен, интернет аркылуу байланышып, кээ бир мыйзамдарыбыз менен мындай байланышты кылып консультацияларды өткөрүп атабыз. Тажибат Аграевич, ошол эле суроону бир аз башкача өңүттөө берсем, мисалы өкмөттүк дагы жолугушуулар болот. Өкмөттүн деңгээлинде кызматташуу болот, президенттин деңгээлинде кызматташуу болот, ушул эле өлкөлөрдүн. Ал эми ушул парламенттин деңгээлиндеги кызматташуу кандай пайдалуу келет? Мен биринчиден ушул маселеге мындай айткым келет да. Биринчиден биздин элибизде өзгөчө массалык маалымат каражаттар кызматкерлеринде мындай ой пайда болбосо деп атам да. Булар ушундай түрк тилдүү мамлекеттин парламентке ассамблеянын депутаттары чогулуп эле жыл сайын эле күн тартибине бирдей эле маселе коюп алып эле келип отуруп бири-бири менен маектешип эле кетип калат экен. Жыйынтыгы жок болуп калат экен деген сөздөн алыс болсо деп айткым келет да. Себеп деген сиз айтып кеткендей, мындай кызматташтык президенттердин деңгээлинде, өкмөттүн деңгээлинде, жогорку кеңештин деңгээлинде да болуп атат. Но жогорку кеңештин деңгээлинде өтүп аткан ушундай байланыштар, мен ойлойм, биринчи ирет жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруу органы. Мыйзам чыгаруу органы. Ошол мыйзамдар бүгүнкү күндө бир эле Кыргызстандын деңгээлинде иштей турган мыйзам эмес, эл аралык деңгээлде иштей турган. Ошол бир мамлекет менен экинчи мамлекеттин соода саттык, экономика, же болбосо туризм, же болбосо мына бүгүнкү күндө орчундуу маселе, мигранттар маселеси бар орчундуу. Мына ошол маселелерди карай турганда мыйзамды шайкеш бири-бирине келтирүү максатында ошол биздин барган туристтер, бизден барган мигранттар же бизге келген болсо ал мамлекеттердин мына ошолорго кандай бир бүгүнкү күндө биз жакшы бир шарт түзүп беребиз дегенде депутаттар, парламенттер ушундай деңгээлде жолугуп, сүйлөшүп, ушул күн тартибине биз айтып атпайбыз, быйылдан баштап өзгөчөлүк киргизип атат Кыргызстан. Кыргызстанга мына төрагалык өтүп атат. Мындан ары күн тартибине койгондо дагы орчундуу ушу маселени чече турган, биздин элибиздин көйгөйлүү маселесин, Кыргызстандын экономикасынын көйгөйлүү маселелерин чече турган маселелерди коюп, ошол деңгээлди көтөрүп, андан кийин анан өкмөт бири-бири менен иштеше берет, президенттер жол баштап беришет, биз анан ошого ылайыкташтырып, керектүү мыйзамдарды чыгарып берсек деген максаттын үстүндө иш жүрөт деп айткым келип кетет да. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул жолугу Кыргызстанда өзгөчөлүгү мына ушундай болуп турат. Быйылкы 7-8 декабрда өтө турган бир чоң жыйын. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти. Парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздө биз бүгүн Кыргызстандагы түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы тууралуу сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.